Кыргызстанда акыркы убактарда тоо туризми кулачын кеңир жайып, ага кызыккан чет элдик туристтердин саны арбууда. Муну менен катар туристтик иш-аракеттен салык кирешелери көбөйүп жатканы таасын. Маселен 2016-жылы республикалык бюджетке туризм секторунан 100 миллион сомдон ашык каражат түшкөн. Бирок көйгөйлөр жок эмес. Президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын алдыңкы тур операторлорунун чакыруусу менен эркин маанайда жолугушуу өткөрүп, туризм тармагындагы маселелерди жана сунуштарды укту. Анткени Сооронбай Жээнбеков туризм тармагын ийне жибине чейин жакшы билет. Анын айтымында инфраструктуранын жетишсиздиги тиешелүү деңгээлде туризмди өнүктүрүүгө тоскоолдук жаратууда. Коңшу мамлекеттер эмес, алыскы чет өлкөлөрдөн Европадан да келип атышат да. Бирок ошол жерде көп тоскоолдуктар бар. Мен үчүн дегенде аларга шарт түзгөндө азыр үйлөрдө гостиница салып атышат. Ошондо таза суунун жетпегендиги, ошол айылдарда жолдордун жакшы болбогондугу ошол тоскоолдук кылат. Мына ошол боюнча азыр таза сууну айтпадымбы? Айтып, мына ушул маселени чечиш керек. Туризм сектору өлкөнүн экономикасынын приоритеттүү тармагы болуп саналат. Эгер буга чейин бир катар программалар, долбоорлор иштелип чыкканы менен көңүл жылытарлык жыйынтык берген эмес. Ал эми Сооронбай Жээнбеков өкмөттү жетектеген мезгилде өлкөнүн туризм тармагы экинчи дем алганын тур операторлор баса белгилешет. Чогулуштан мен ишенем. Буга чейин Сооронбай Шарипович премьер-министри болуп атканда көп иш-чаралар кылынган. Жолугушууда туризмдин ар багыттарын өнүктүрүү боюнча сунуштар талкууланды. Анын ичинен өлкөнүн санаторий курорттук абалы боюнча маселе көтөрүлдү. Советтик мезгилде Кыргызстандын дарылоочу курортторунун даңкы таш жарып, атагы алыска угулган. Андыктан бул багытты кайра жандантып, жаңы деңгээлге көтөрүү абзел. Көбүнчө ушу санаторийлерден барып дарыланууга мүмкүнчүлүк түзгөнгө аракет кылабыз жана ушул медициналык курорттук тур пакеттерди өнүктүрөбүз деген жакшы сунушун айтты да. Акыркы убактарда тоо туризми кулачын кеңири жайууда. Нарында тоо туризмин жана спортту өнүктүрүүгө салымын кошуп келе жаткан Элзар Болотбековдун айтымында, президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековдун программасында туризмге жана спортко олуттуу көңүл бурулуп, тоо лыжа кластерин өнүктүрүү көңүл сыртында калган эмес. Ага алайык бир катар тоо лыжа базалары курулат. Мындан тышкары экотуризм тармагына болгон суроо талап барган сайын өсүүдө. Нарын облусу боюнча спорт туризмде кышкы спорттук оюндар боюнча туризмди колдоп берсе өнүгөт деген чоң ниеттебиз да. Жолугушуунун жүрүшүндө президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбеков туризмдин өнүктүрүүгө жол бербей жаткан тоскоолдуктар жоюларын баса белгиледи. Ошондой эле баарлашуунун катышуучулары туризм боюнча кеңеш түзүп, ал аркылуу аталган тармактагы көйгөйлөрдү жана аны чечүү жолдорун, туризм боюнча идеяларды тиешелүү мамлекеттик органдарга жеткирүү пикирине келишти. Сооронбай Жээнбеков 9 номер. Өлкөдөн кымбат дөөлөт жок.